дүйнөгө ушундай деңгээлде караган бул адамдар. Дүйнөнү суктанып, жүрөгү менен карап, дүйнөсү бар адам гана булардын көзүндө улук көрүнгөн. Кимдин колунда дүйнө болсо, бүт жакшылыкты ошол адамдан арнап, ал адам өтө кыйын адам. Эгерде Аллахтын жакшылыгы келсе, ушулардан башталат. Ушул адамдар кыйын деп тараза катары көрүп алганда, кайсыл адамдын дүйнөнүн үстүндө чыкса, ошол адам мыкты болду. Керек болсо ушундай деңгээлге жеткен элестетиңиздер. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыкты Аллахтан берилди да рисала. Ошону да мына минтип ойлошкон да. Тиңай ушул пайгамбарлык деген миссияны баланча деген адамга берилсе гана депчи. Тигинче деген бир байыбыз бар го биз. Ошого берилсе ошол пайгамбар болсо жарашмак. Эми бул кедей да булар деп көргөн. Аятта түшкөн Зухруф сүрөсүндө 31-аятында Алла Таала айтат: "Ва қалу лаула нуззила хадал Кур'ану ала раджулин минал қариятайн азим." Алар айтышты дейт мушриктер. Эгер кана ушул Кур'ан эки айылдагы жана эки улуу адамга түшкөндө деп. Мындай өздөрүнүн мушрик башчылар бай деп караган адамдар болгон. Ушуларга түшкөндө биз ээрчимек болчук деген да. Бүгүнкү күндө ушул нерсе да бар. Байкасаңыздар, кээ бир адамда баягы оозу кыйшык болсо да байдын баласы үйлөсүн деп кыргызда айтып койгон муну. Кээ бир адамдардын жүрөгүнө дүйнө кирип кеткенден кийин ким бай болсо ошонун сөзү туура деп ойлоп алат. Себеби ушунчалык дүйнө ал адамдын жүрөгүнө кирип кеткенде, анын мээсине кире турган, ойлоно турган ою, адамдарга болгон мамилеси, таразасы дүйнө болуп алат. Мына биздин тараза Куран, сүннөт. Кайсы нерсе Куранга, сүннөткө дал келсе, ал туура. Кайсы нерсе туура келбесе, ал туура эмес деп түшүнөбүз да. Тараза. Ар бир адамдын адеп акылагы туура экенин пайгамбардын адебине салабыз. Сөзү болобу, мамилеси болобу, пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге тараза. Ал эми могу дүйнөдө ошо жахилияда дүйнө кирип кеткен адамдарга буларга тараза дүйнө болгон. Кимдин дүйнөсү болсо, ошол адам эң акылдуу, эң кыйын, эң туура. Жалганын көрсө деле туурадай көрө берген. Алла сактасын. Ал эми кедейлерди жанагынтип кемсинтип, адам катары көрбөй, туура сөз сүйлөсө деле оозуң жапчы деген мамилени кылышкан. Ошо Аллах Таалам Куранда Зухруф сүрөсүнүн 32-аятында Ахум яқсимуна рахмата раббик. Эмне Алланын жазып койгон тагдыры, ырайымдарын эмне ушулар бөлөт бекен деп атат адамдар. Ошон үчүн өтө сак болуңуз. Бул чоң эреже да, бирок ушунун бутактары бар. Түрлүү түркүнгө салсаңыз болот. Мисалы, Аллах Тааламдын адамдардын бешенесине жазып койгон тагдырларды калчап сүйлөөдөн сак болуш керек. Мисалы, бизге мондай бир башчы келип калды, ушул башчылыкка деле жарабайт. Ушундан башка тигил эле болсо болмок. Же болбосо кээ бирлер ушун тагдырынан наразы. Же бир адамды сындайт. Могу адам ушул жерге туруп калды деп тагдырга тийишет. Алла Таалам ошонун бешенесине жазган тагдырын ошол жерге келди, жаманбы, жакшыбы? Сен Алланын тагдырын өлчөп, калчап бөлүүчү сенсиңби же Аллах Тааламбы? Аллаху а'ламу хайсу яджалу рисалата. Аллах өзү билет тагдырды, рисаланы каяка коерун. Мына ушинтип Меккенин мушриктери, мунук адамдар да тагдыр менен ойноп, анан ушинтип караган. Бул тиякка ылайык болмок, бул нерсени, миссияны тигил алса, бул пайгамбар болбой эле мо адам пайгамбар болсо жакшы болмок деп. Мо адам мындай ушакка кантип келип калды, бул кантип мээси деле жакшы иштебейт, бирок монча байлык каяктан келип калды буга деп. Же ошондой эле бир адам өтө кедейди көрөсүз, өтө акылдуу, кантип бул кедей болуп калды? Эгерде мунун мээси чын эле иштегенде байлыкты алмак эле го деп, анан тоо кылдым Кудайдын бир тандоосуна деп кээ бирлер ушакка да аралашып, өтө кесир сөздөрдү, одоно сөздөрдү, адепсиз сөздөрдү Аллах Таалама сүйлөгөн учурлар да болот. Биз айтайын деген бул бөлүмдө дүйнө адамдын жүрөгүнө кирип кеткенден кийин тараза дүйнө аркылуу болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө да ушул нерсе мына келатат, адамдар кирип. Жана успешныйлар десе, ким байлыгы көп болуп эле оозун көптүрүп сүйлөп, тренингтерди өткөзүп, туруп психолог болуп кетет, бир туруп акыл үйрөткүч болот, бир туруп көп нерсени да айтып. Карасаң ал бай адам экен. Анан адамда ээрчи берет. Бул адам байлыкты жыйнаса, бай адам болсо, значит сүйлөсө сөзү туура. Ушундай ийгиликке жетиптир, анда бул адам өтө кыйын адам экен деп фильтрлей албайт да, туурасын деле, туура эмесин деле бүт кабыл кылып алат да, ошо менен канча деген адамдар Алла сактасын адашып кетет. Эмнеге бар десе, ошо суктуктан, дүйнөгө тойбогондуктан, дүйнө бул адамдын көзүнө тараза болуп калгандыктан. Ошо бай адамдар деле аңдып тура берет болду. Булар не десе ошол сөз бир жакшы жери бар, бир туурасы бар булардыкы деп. Алла сактасын. Акыры барып эмне
пайгамбарчылыкты дагы ойлонушкан да, бир кедей Мухаммадка түшпөй, алейхиссалату вассалам, Урвага түшсө жакшы болмок, тиги бай адам. Бай адам бар го, Валид ибн Мугира, Меккенин эң бай адам. Ошого түшсө болмок деп. Ошентип калчашкан, Алла сактасын.